Ушул мен устаканам ошо. Менин убактым эң көп убактым ушу устаканада өтөт, ошо өнөрканада. Бул чакан имарат Таштан Сооронбаевдин устаканасы. Ичинде жыгачтан жасалган ондогон музыкалык аспаптар, белек катары берилчү жыгачтан эстеликтер жана атайын шаймандар бар. Сооронбаевдин башка кол өнөрчү усталардан айырмасы бир нече музыкалык аспапты бириктирип жасаганда. Башкача айтканда, ал кыргыздын улуттук музыкалык аспабы комуз менен боордош казак элинин домбурасын бир учурда ойногонго ыңгайлуу кылып жасаган алгачкы уста. Анында жөндүү жай бар экен. Көрсө Таштан Сооронбаев мектепти аяктаган соң коңшу Казакстанда 4 жыл техник механик адистиги боюнча билим алып, ал жактагы музыкалык фестивалдарга катышып жүргөн. Анын таланты жогору бааланып, Казакстандагы филармонияда артист болуп иштеген да жайы бар. Кадимки казактардын домбурасы да бул. Өзү ошол 1985-84 жылдары ошо берген мага. Ошо Казакстанда жүргөндө казак балдар курсташтарым подарка кылып берген мен туулган күнүмө. Анан неме анткени мен ошол студенттердин фестивалында ошо домбура ойноп, ошол жерден биринчи место алгам да, лауреат болгом да. Анан мени ошо филармонияга, Түркстан шаарында филармонияга артист кылып кабыл алышкан. Ошондон кийин анан мен домбураны чертип, ошо окуу бүткүнчө чертип келдим да. Каарманыбыз 27 жашында алгачкы жолу комуз жасап көргөн. Устаттарынын жардамында аны 2 ай дегенде бүткөргөн. Ал эми домбура менен комузду бир дарактан чаап, бир бүтүн музыкалык аспап катары алгачкы жолу 2009 жылы жасап көргөн. Мунуга биринчи муну эң биринчи ушуну ойлоп жасагам да. Ушуну ишке киргизгем. Буну ушул буга 2009 жыл жасадым да. 2009 жасап, анан кийин 9 кайрык деген фестиваль болуп, тиякта кол өнөрчүлөр болуп, ошого катышып анан ошол жерден жакшы место алып, анан ошол жерден Муратбек Бегалиев сатып алган, ошол жанагы композитор ошо жаап калды. Анан ошондон кийин анан дагы экөөнү сатып алды, кийин музейге коюп койду ошол жерге. Анан ошол анткени мунун кадимки эле домбура, муну комуз бир ойногондо экөө кабат бир моментте экөөнү тең ойнойм да. Таштан Сооронбаев 30 жылдан бери жыгачтан 13 түрдөгү музыкалык аспап даярдап, анын 8 түрүндө өзү да кол ойнотуп келет. Ыңгайы келгенде 3 аспап биригип тургандай кылып да жасап жүрөт. Ал өзү жасаган аспаптардын артыкчылыгы катары буларды айтат. Баягы үчүлтүктү айтып койдум мен, үчөө бир жыгачтан бул жармаштырылган эмес, эч кандай. Өзү бир жыгачтан бүтүн жыгачтан жасалган да. Бул жагы кылгыяк, бул жагы биздин колубуз кадимки эле. Бул жагы биз казак туугандардын домбурасы. Эгерде көп аспапты ойногон адам болсо, мисалы үчүн кылгыяк, комуз, домбураны ойносо, бир аспап менен баарын айлантып ойной берет да, улам алмаштырбай эле. Бир убакта алып жүргөнгө да оңой, э? Алып жүргөндө оңой. Чехолго салып жүрө берет. Сооронбаев аспаптардан сырткары белекке берилчү чакан жыгач эстеликтерди, күнүмдүк тиричиликке керектелүүчү буюмдарды, дарактардын тамырларына, куурап калган бөлүктөрүнө да образ берип, өзгөчө жыгач айкелдерди да жасап келет. Керектүү тамырларды чогултуп келүү үчүн үйүнөн ондогон чакырым жол жүрүп, Аксы районунун токойлоруна баат-баттан барып турат. Бул мистенин тамыры да, мистенин тамыры. Анан ошо мисте отундардын арасынан анан как жыгачтар алып келди элек, ошонун арасынан таап алып, анан ушуну окшоштуруп биринчи жолу жасагам да. Анан кийин ошондон кийин анан ага чейин жыгачтан ушундай искусство бар экенин деле мен билбептирмин. Кийин анан ошо чоң художниктер көрүп, анан баа беришип, андан кийин кийинки мынагу экспонаттарды жасай баштадым да. Таштан Сооронбаев өз кесиби боюнча аз гана убакыт иштеп, 30 жылдан бери чыгармачылык чөйрөдө жүрөт. Музыкалык билими болбогонуна карабастан, музыкалык аспаптарды мыкты өздөштүрүп, аларды жасап, шакирттерине да үйрөтүп келет. Учурда Достук айыл аймагындагы мектептердин биринде окуучуларга музыкалык билим берет. Анын эмгегин мектеп жетекчилиги жогору баалап, мектептин бир бөлмөсүнө музей уюштуруп беришкен. Ал жерде Сооронбаевдин жыгачтан, тамырдан жасалган 100дөй өзгөчө экспонаттары бар. Ушундай мээнеткеч агай менен биз бирге иштешкенибизге абдан сыймыктанабыз. Ал эми музейдин ачылышы бул балдардын жан дүйнөсүнө чоң ачылыш болду деп ойлойм да.
жабылып балдар киришет. Ошо баардыгын биз батыра албайбыз эми бул музейге. Бирден классты кезек менен көргөзүп, балдар таң калышып, ушундай өнөрлүү агайыбыз бар деп Таштан агай менен абдан сыймыктанышат. Бул музей өзү Таштан агайдын дагы көргөзмө музей болуп эсептелет. Атайын биз көргөзмө немесинде илгенбиз, белгисин. Каарманыбыз жубайы менен 3 кыз 1 уулду тарбиялап өстүргөн. Аларда атасы сыяктуу музыкага шыктуу болгону менен турмуш шартка байланыштуу башка кесиптерди тандашкан. Ал эми маданияттын мыкты кызматкери Таштан Сооронбаев өзүм бай болбосом да жан дүйнөм бай болсун деген өнөр ээлеринин бири. Ал дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында республикалык маанидеги бир нече кол өнөрчүлөрдүн сынактарында байгелүү орундарды багындырган. Кабылбек Көчкөнбайұлы, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.